Саламатсыңарбы балдар? Кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн биз силер менен татаал сүйлөм жөнүндө кеп кылабыз. Татаал сүйлөм эки же андан көп жөнөкөй сүйлөмдөрдөн туруп, бири-бири менен өз ара тутумдашып, бирдиктүү татаал ойдон кабар берип турат. Мисалы, сынактан ийгиликтүү өткөн соң, абитуриенттер каалаган окуу жайларына документтерин тапшыра башташат. Бул жерде эки жөнөкөй сүйлөм биригип, кандайдыр бир ойду түшүндүрүп турат, Татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр төмөнкүдөй жолдор менен байланышат. Биринчиси интонация аркылуу. Ат аяган жер карайт, куш аяган көк карайт. Арасына үтүр менен гана ажыраттыгы. Экинчиси байламталар аркылуу. Айрым окуучулар сынакка күнү-түнү даярданса, ал эми кээ бирлери жөн эле убактыларын текке кетирип жүрүшөт. Бул жерде эки жөнөкөй сүйлөмдү байланыштырган бул байламта ал эми болуп эсептелинди. Үчүнчүсү жандоочтор. Айнура келген соң апам бир аз кубанып калды. Бул жерде соң деген жандооч. Кыргыз тилинде татаал сүйлөмдөр экиге бөлүнөт. Тең байланыштагы татаал сүйлөм жана багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм. Тең байланыштагы татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр бири-бири менен маанилик жана грамматикалык жактан тең укукта байланышып турат. Тең байланыштагы татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр бири-бири менен эч кандай байламталарысыз байланышса, аны биз байламтасыз тең байланыштагы татаал сүйлөмдөр деп айтабыз. Алар төмөнкүдөй топторго бөлүнөт. Биринчиси мезгилдеш мааниде. Мисалы, жамгыр жаайт, жалбырактар жана алат. Бир эле мезгилде жамгыр жааганы жана жалбырактардын жашылдангандыгы жөнүндө берип атат, интонация аркылуу кетип атат. Экинчиси кайчылаш мааниде. Көп жашаган билбейт, көптү көргөн билет. Үчүнчүсү салыштырмалуу мааниде. Жакшы эл камын ойлойт, жаман өз камын ойлойт. Бул жерде эки жөнөкөй сүйлөм бири-бири менен салыштыруу маанисинде берилди. Төртүнчүсү түшүндүрмөлүү маанидеги татаал сүйлөм. Мисалы, окуучулардын төмөнкүдөй милдеттери бар. Кош чекит койдук, карагыла, кийинки сүйлөм башталды. Жакшы окуу, тартипти бекем сактоо, коомдук жайларда өзүн маданияттуу алып жүрүү, улууларды урматтоо. Бешинчиси себеп натыйжалаш мааниде. Жамал сынакка жакшы даярдык көрдү, жогорку окуу жайына кыйналбай өтүп кетти. Бул жерде себепке натыйжалык маани берилди. Эми балдар, тең байланыштагы татаал сүйлөмдөрдүн тыныш белгилерине көңүл буралы. Эгерде байламтасыз тең байланыштагы татаал сүйлөмдөрдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр өз ара тең маанилеш, мезгилдеш, салыштырма жана себеп натыйжалаш катышта болсо, алардын арасына биз үтүр коебуз. Баатыр кол баштайт, чечен сөз баштайт. Каршылаш тең байланыштагы татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдүн ортосундагы карама каршы маани жай мүнөздө болсо, алардын чеги үтүр аркылуу ажыратылат. Ал эми кескин түрдө карама каршы айтылса, сызыкча коюлат. Мисалы, көп жашаган билбейт, көптү көргөн билет. Бул биринчисине. Экинчисине осмо кетет, сызыкча коюлуп атат. Карагыла, кескин түрдө карама каршы болгондугу үчүн. Каш калат, оомат кетет, баш калат. Үчүнчүсү чечмелеме сүйлөмдөрдө негизги жалпылагыч маанидеги сүйлөмдөн кийин кош чекит коюлат да, анын мааниси чечмелеп, тактап, толуктап турган жөнөкөй сүйлөмдөрдүн арасы үтүрлүү чекит менен ажыратылат. Мисалы, жаман жолдош көлөкө сыяктуу, күн ачыкта качып кутула албайсың, күн бүркөктө издеп таба албайсың. Төртүнчүсү, татаал сүйлөмдүн тутумундагы биринчи сүйлөмгө карата анын экинчиси кескин жыйынтык чыгаруу иретинде айтылса, же анын мааниси толук түшүндүрүп турса, алардын арасына сызыкча коюлат. Мисалы, мен баягы Ыманбай эмесмин, сызыкча коюлду, мен кедейдин тобунун кеңешчисимин. Бешинчиси, татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр бири-бири менен маанилик жактан анчалык тыгыз байланышта болбой, ар башка окуя, кубулуш жөнүндө болсо, анда алардын арасы үтүрлүү чекит менен ажыратылат. Мисалы, чөп саргаят,
жаш картаят. Карагыла, үтүрлүү чекит менен байланыштуу. Эми балдар, байламталуу тең байланыштагы татаал сүйлөмдөр жөнүндө сөз кылабыз. Татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр бири-бири менен байламталар аркылуу байланышат. Жана байламтасыз болчу, эми байламталар аркылуу. Мында дагы төмөнкүдөй топторго бөлүнөт. Биринчиси мезгилдеш мааниде. Анда да, жана, дагы деген байламталар уюштурат. Сабакка даярдандым жана китеп дептерлеримди сумкама салыштырдым. Бул жерде жана деген байламта мезгилдик мааниде байланыштырды. Экинчиси кайчылаш маанидеги байламталар менен байланышкан татаал сүйлөм. Бул жерде бирок, ал эми, ошентсе да, ошондой болсо да, ошентсе да, антсе да, анткени менен деген сыяктуу байламталар аркылуу байланышып атат. Мисалы, Асан сабакка кечигип келди. Анткени менен теманы түшүнө алды. Бул жерде кайчылаш маанидеги байламта анткени деген эки жөнөкөй сүйлөмдү байланыштырып турат. Үчүнчүсү ажыраткыч мааниде. Мисалы, же болбосо деген байламталар уюштурат. Айрым окуучулар сабакка келбей жатышат. Же өз алдынча даярданып жатышабы? Бул жерде ажыраткыч байламта же болду. Төртүнчүсү себеп натыйжалагыч байламта. Анткени, себеби, ошондуктан, ошол себептүү, андыктан, ошол үчүн деген сыяктуу байламталар уюштурат. Мисалы, Айнура сынакты ийгиликтүү тапшырды. Себеби ал тынбай даярданган эле. Бул жерде себепке натыйжалаш бул себеби деген байламта болду. Эми балдар, байламталуу тең байланыштагы татаал сүйлөмдөрдүн тыныш белгилери жөнүндө сөз кылалы. Эгерде дагы деген байламталар татаал сүйлөмдүн тутумунда келе турган болсо, алар өзүнүн алдындагы сүйлөмгө таандык болгон үчүн өзүнөн кийин үтүр белгиси коюлат. Экинчиси, байланыштыргыч байламталардын ичинен менен деген байламта бул татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдү өз ара тутумдаштырбайт. Ал эми жана деген байламта эки жөнөкөй сүйлөмдөрдү бири-бири менен байланыштырса, алардын арасына эч кандай тыныш белгисин койбойбуз. Мисалы, адабияттык кече башталды жана клубдун ичи тым-тырс болуп, шырпат эткен добуш чыкпай калды. Үчүнчүсү, калган байламталардын баары өзүнөн кийинки сүйлөмгө тиешелүү болуп айтылгандыктан, үтүр дайыма ал байламталардан мурун коюлат. Мисалы, байкоомо караганда дагы окуу үйрөнүү керек. Үтүр койдук. Себеби бул билим аздык кылат. Бул жерде себеби деген байламта өзүнөн кийинки сүйлөмгө таандык болгон үчүн себеби деген байламтанын алдына үтүр койдук. Урматтуу окуучулар, ошентип силер тең байланыштагы татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдүн байламталары аркылуу жана байламтасыз байланышкан учурун жана аларга коюлуучу тыныш белгилери тууралуу түшүнүк алдыңар. Тема силерге түшүнүктүү болду деп ишенем. Кийинки сабакка чейин көрүшкөнчө саламатта тургула.